Assalamu alaikum. Asılcha bayanlar. Yani Satürn'ün görüşülüyor. Yani katılışlarla bugün 3. yıl 2026 yıl. Şu yerde şu koy bakıp duruyoruz. Hazır koyuyoruz. Çok yakırıp koydum. Şu yerde tutat bu delemez. Hem de tıkılacaktayan var. Baksanızlar. Şunday yerlerde bağırta bu yerde. Şunday çöpler jeyt. Bu adamga dele yaxşı şuak. Koşu çöp. Şuak adamga payda. Koyga dele payda. Şu kızlar var. Bulardı joy sürüt oldu. İşte kıynayıp bulardı joy sürüt böyle koyuş geleyken. Şunday ketpey türü öğrettaydı sana amca. Şşt. Tölük. Şu kişine çırp kılıp yürürseniz de yaxşırak olur. Aydaganda. Ben onu kişinelik de nesli koşukça süt verip yürütüp falan demle. Şunday bulup kaldı. Bu yerde 60 baş koy var. Ayıga 40 ming so'm 50 ming so'm gacha alıp kelет. Пайдасы өтө чоң бул койдун кандай парада болсо деле бул койдо береке бар. Шундай бир жакшы бизнес кылсаңыздар болот. Кышта бир 71 айлык расход кетет. 1 айлыкча 12-11 айлык расход пайда сиздердики болот. Ошо бул жерде койду бакканда жүнүн алып коюш керек, жүдөш керек. Булар азыр алынбайт деген үш калат. Кичинерээк чоңдордун алып койгонбуз окшопчу. Жакшы пайда бул жерде жүрүп жатат азырынча. Эртең саат 6-да чыгарылат. Кеч саат 9-да камалат. Кечки мал жакшы дейт да. Хайт. Бул койду бакканда куйругуну кичинерээгынан алыш керек да. Бул кучкур асылганда шет бербеш керек да. Ошо бул пайда көп. Бул койдо ушундай ургачылар ушундай куйругу менен асаңыздар жакшы болот. Качканын элеч, кийин кучкур кошкондо кыйналбайт да. Жаап калса боло калат. Бул жерде 30 баш кочкор бар. 10 баш токту, 25 туар кой бар. 70% эгзек болуп туулган. Бир кой 5 өндөр тууду быйыл. Ошо козулар бар. Эң чоңдору 4 айлыктан, эң кичинеси 3 апталык. Бешти 1 айлык болуп калды. Бул пайда көп. Аккаунтума кирсеңиздер, WhatsApp номерим турат. Суроолоруңуздар болсо ошого жаза бериңиздер. Буларга азыр жем берилбей атат, без расход багып атам, только убакыт расход багачы. Эртең турасын, уйкудан каласың, бирок жакшы да пайдасычы. Кеч камайсың. Ишиң чыгып калса деле муну сатасың да. Шартап чыгып эле сатасың, ишиңди бүтүрөсүң да. Койдо пайда көп. Сиздерге неме кылат элем бакыңыздар деп ошо. Мен 12 жашымдан бери кой багам, азыр 15 жашамын. 2011-жылы болом. Биринчи баштаганда 6 кочкор менен баштаганмын. Азыр 60 баш кой бар. 6 кочкорду 13 миң, 14 миңден 7,5 миң сомдон алганмын. Убагыда аларды саттык, неме кылдык. 23 миңден сатканбыз да, эсимде бар. 7,5 миңге алган козуну 24 миңге сатканбыз да. Ошо убагыда жакшы пайда кетип, үйрөнүп калганбыз да бул койгочу азыр. Үйдө королор жакшы оңдоп атат дагы. Көбөйтөбүз деген үмүттөр бар эми, сандан сапатка өткөнбүз. Жакшы да бул койчу, баксаңчы. Тил жакта койлор бар, жүрө берет бул жердечи. Эртең төр мал суу ичет, эртең саат 9-дан 12-де азыр бир сугарамдагы үйгө айдап камап коем. Саат 4-5-те чыгарылат. Күн ысып кетет, булар матте. Булар азыр 5 күн эле бул жерде турат. Анан паска алып түшүп кетем. Бул жер карап кеп коет. Питке ошо дары берилди, аяк бияга. Жүрө берет, питти жок, таза койлор. Ушундай шуак жешет, байкасаңыздар. Шуак матип чыгып жей берет, бул ачык болот да. Кичине ничке болот, бирок пайдасы чоң да, бул семирүүгө жакшы. Анан бул жерде ажырык бар, тигил жактачы баксаңыздар, аягында шуакчы. Тигил аягында турат. Ошо жакка барып багам.
Ажылык жакшы, шулак жакшы, анан бул чөптөр жакшымы, көл деле жакшы пайдачы тегиде турат. Ошо картойду кичине туруп айдайм. Саат 12-11:30 калбай калмайм. Ошо бул койдо пайда зор. Бир эртеме почти жаз чыгып уже неме өрүктөр гүлдөп бүтүп уже курап калганда уже жүнүн алып зарып койгонбуз. Жүндөр таза. Жүндөр жакшы алыныппы, бир комментарийга жазыңыздар. Ушундай бул жерде пайда бир койдон майга бир жылга алсак 5000 сом, ашып кетсе бир жылга 5000 сом келет да бир койгочу. Примерно көк койду алсак эң акырыдачы шамал болгонуга үнүм угулбай атат, кичине катыгыраак сүйлөйм. Анан мына ушул көк койдон бир жылда ушунча пайда келет. Азыр 2 баласы бар, экөө тең кочкор. 18.000 сомдон сурап кетишти кочкорлоруну, бербедик. 31 миң сом. Анан бул семирүү аяк буяк эми 25.000 сомдон сатабыз, эми кичине турупчу. 25.000 сом 30.000 сомго чейин чыгат. 50.000 сом бир кой, бир жылда 50.000 сом берсе жакшы да, эми пайда. Бирөөнү туу берсе эми 25.000 сом, бир койдон 25.000 сом, 5.000 сом расходуга кетсе, эми 20.000 сому өзүңүз дегизге калат да. Же болбосо онун ордуга бир кочкор алып коюп, дагы кичинерээк кочкор алып, экитеден дагы багып, кичине көбөйтүп алсаңыздар болот. Кой кандай болобу, аршан болобу, кисар болобу, ауган болобу, жайдары болобу. Койдо береке бар, меники жайдары. Обычный эле. Бирок пайдасы чоң да мунчу. Кой баккандар, мал баккандар билет да мунчу. Мындай кыйын, бирок кыйын иштери ham бар бул жердечи. Эртең менен 6-да турасың, убакты уйкудан каласың. Бирок жакшы да мунчу бакканың мененчи. Кышта короодо эле турат булар, кыш боючу. Кичине онча да бир 10 күндө 2-3 жолу сейилдеген чыгарып коебуз эми разминкага. Мындай күн карлар кетип, мындай жер немирээк болгондо кичине айлантып коебуз. Адырдай шок боло берет да. Ошолордун ичине жеп болот. Кайта сууга алып келип коебуз. Сууга короолорго суу орнотулган, жакшы эле болуп калды. Мурда кышта алып чыгып суугарат элек, азыр жеңил. Кышта жөн эле 3 мал лот салып коет элек, эртең менен, абедтен анан кеч салып коет элек. Ошо жакшы пайдачы бул койдон. Эч качан неме кылбаңыздар. Мага адамдар чалып атат. Көбү чалат, күнүнө бир 20-30 чалат дамаганчы. Ушундай кылсам болот. Уже коз кочкор бизнес баштайм дегендер ham көп да азырчы. Мисалы бир азыр 200 миң сомуңуз болду дейли. 200 миң сом кандай бизнес баштайм десеңиз, мына примерно 10 миң сомдон кочкор алдыңыз. Кочкор, козулар менен. Эми жериңиз кеңири, мындай жерлер болсо эми кочкор алыңыз. Ама айылда ояк буяк болсо кочкор албай эле коюңуз. Эмне дегени, айылда көп кой багат, ошо кочкорлор мындай ургачын көрүп жүгүрүп, ошондой кыйнап коет силерди. Мындай жер болсо аламаз бул жердечи. Мен өйдөдө жашайм. Тетигил жак шаар болуп кеткен уже. Бул жак неме, ургачылар эми кочкор коюп койсоңуз болот. Эми бир 10 та дедиңиз, 10 та алдыңыз, 100 миң сом болот да, 100 миң сом. Бир ашып кетсе 5 миң сомго баягы 1000 сомдук бир кап бүттүн жемдер барбы, ошондойдон 5 кап алып коюң. Кышкачы жететчү, жетет. 5 миң сом болот. Бир 10 миң сомго чөп алып коюң, 15 миң сом. 15 миң сом кетти. Анан 5 ай бактыңыздар дейли. Онун козунчу 6 та неме алсаңыз болот. Ургач коз, анан 4 неме алсаңыз жүрө берет. Кочкорлоруну канча 10 миң сомдон алып, азыр 20 миң сомго чейин сатсаңыз, 10 миң сом пайда да. 100 миң сомуңузду 200 миң сом кылсаңыз болот. Ошо 10 миң сомдон кылсаңыз ургачылар деле ошондой эле болуп калат почтичи. Кичине бир 2-3 миң аркада калат да, бирок пайдасы чоң болот да. Ошондо дагы ошонун ордуга дагы көбөйтүп 5 айда кылып койсоңуз, ошондо бир жылда бир 300-400 миң сом пайда прибыль келет да. 10 та кой менен баштасаңыздарчы, мындай айтканда. Азыр мен бул жерде 5 айлык козулар бар, 2 тасы бар. Ошо олор канча бир 23 миң сомдон сурап келди онусу деле. Бардыгы эле 23-24. Эң кымбаты 26 миң сомго чыкты. Токту.
жакшы токту бар эле. Бул жерде тегетиги аралашып кеткен ошо тегетиги жакчы. Жакшы эми бул пайда көп да бул койдочу. Ошо муну эртең менен турасыздар, багып баягы кичине жерге деле тоет жабыс кой. Кичине көбүрөөк болсо, 50-60 болсо, эми ушундай жерлерге багып саңыз болот. Төрмө суу жет, жеми берилбейт. Сентябрдын аяктарында берилет, эми жемчи кышты ошо бүтүрүп акырга айын бүттү уже. Жем берилбейт буларга. Жагасы семиз эле жакшы. Клиенттер көп, мен алам дегендерчи. Ошо ушулар 3 айлыктан, экөө, экте коз турат, 3 айлык козлар. Ушуларды 16 миң сомдон 14 миң сомго чейин кылсаң болот да азырчы. Ошо 3 айлыктар жакшы козларчы. Семизирак жакшы, эми арыгыдан алып 10 миң сомдочу кичине бир ушундакайлардан алсаң болот. Булар азыр ошо 3 айлык, 3,5 айлык болсо керек. Тиги наргысы 3,5 айлык болгонсу 3 айлыктан өтүп калды да уже. Жакшы. Мыналар эң акыркысы булар 1 айлыктар. Ошо кара. Кийинки жыл жүн алынат да, быйыл болбойт чоң. Күз келип, кыш түшүп калат, буу калат. Ошо берги 5 тууган кой азырынча сой бердик, кыйналып калды уже, баба эди, уже тиштери бузулуп калды уже. 6 тууду жылга, 11 жашар эле. Мындай тууп балдарын өлтүрүп алды. Быйыл 2 баласы калды, 3 өлүп калды. Бирөөсү чыкпай эле калып кетти, антасы көтүдөн чыгып атканда эле чыкпай дымайып калыптыр, 3 тууду. Бирөөсү өлүп калды, экөөсү үйдө. Жок, бул жерде экөөсүчү. Баягы көрсөттүмбү тегетиги жерде айдап келип атканда 2 козун көрсөңүздөр керек. Ошолор 3 апталык эң кичине козуларым. Ошо каналга катталып, лайктан басып, комментарияларыңызды жазып коесуздар. Кийинки видеодо эмне болсун, ошондо эле жазып кетиңиздер.